Герб кабыл алынганда коомчулукта милиционер кантип сүрөтчүлүк чыгарманы жарата алды деген суроо туулган. Мамлекеттик символду Нарын балдар искусство мектебинин директору Асейин Абдраев тарткан. Ал эми ушул облустун милиция бөлүмүн жетектеп турган Садырбек Дубанаев гербти жаратууга демилгечи болгон. Ал депутаттардын жана сынактык комиссиянын пикирин угуп, көпчүлүктүн көз карашын сүрөтчүгө жеткирип, биргелешип көпкө эмгектенишкен. Асейин Абдраев көз ушул гербти тарталык десем күлдү да. Ой, тиги Бишкекте менсиген чебер кылгалемдер турса биздин герб өтпөйт го деп. Анан айттым, Асейин Абдраевич, бул эмне өтпөсө өтпөй калар, чапаныбыз чечип албайт, сынак да бул деген. Тарта бербейликпи десем, эмнеден тартабыз дейт. Анан бүркүттөн тартпайлыкпы деп, анан бүркүттөн баштаганбыз да. Гербти жаратыш үчүн бүткүл дүйнөлүк мамлекеттердин гербинин энциклопедиясы бар да. Ошол энциклопедияны бүт окуп чыктык. Герб жаратууга шымалана киришкен 2 адам 2 жыл 3 ай эмгектенип, жалпы гербтин 53 үлгүсүн иштеп чыгышкан. Коомчулук жана бийликте турган адамдар айткан ой пикир, сунуштар эске алынып, Бүркүт Манас эпосундагы ак шумкарга айланган. Андан тышкары да оңдоп түзөлөр киргизилип, аймактардын өзгөчөлүгү сүрөткө тартылган. Бүркүттөн баштап анан кийин кайра келип анан ак шумкарга өттүк да, Манас атанын ак шумкарын тапкандан кийин баары тең айтып калышы. Это бул находка, бул Манас атанын ак шумкары сонун болгон экен деп. Анан ошондон кийин биз ушул Манас атанын ак шумкарына өтүп кеттик. Комиссияда айтып калды, муну сүйрүү болбош керек, тегерек болуш керек дегенден тегерек кылып анан азыркы гербтей кылып жасадык да. Кыргызстан эгемендикке ээ болгон соң көз карандысыздыгын даңазалаган символдорду иштеп чыгуу боюнча сынак жарыяланган. Мамлекеттин туусу 1992 жылы 3 мартта, гимн ушул эле жылы 18 декабрда бекитилген. Коомчулуктун купулуна толгон гербти жаратуу көп убакыт алган. Ал мындан туура 27 жыл мурда 14 январда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Биздин гербтин эң акыркы болуп, символдордун ичинен эң акыркы болуп датасы боюнча кабыл алышынын себеби дагы варианттардын көп болгондугу, ой пикирлердин ар түркүм болгондугу, анан ошолордун ичинен депутаттардын жана коомчулдуктун көңүлүнө толо турган, ошол биздин бүгүнкү эгемендүүлүгүбүзгө жооп бере турган, ошону чагылдыра турган бир символду издеп, чындыгын айтканда көп кыйналып калдык да, көпкө созулуп калды. Мен ойлойм, бүгүнкү биздин гербибиз Кыргыз Республикасынын элине дагы, мамлекетибизге дагы, ошонун мындан аркы келечегине дагы жооп бере турган жакшы көрүнүштөгү герб деп эсептейм. Гербтеги канаттары жайылган шумкар мамлекеттин эркиндигинин белгиси катары сыпатталган. Ортосундагы ысык көл, Алатоонун аскалуу бийик кырка тоолору тартылган. Кийин гербтин чекесинде буудай менен пахтанын сүрөтү кошулган. Үстү жагына Кыргыз, астына Республикасы деп жазылган. Гербтеги негизги түстүн көк экендиги Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун мүчөсү экендиги менен түшүндүрүлөт. Уланбек Тыйканбаев, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.